Жогорку Кеңеш Кыргызстандын мамлекеттик түзүлүшүн, башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорун колдоп жатканы коомчулукта кызуу талкууну жаратууда. Апта сайын митинг, күн сайын ар кандай акциялар, марштар токтобой жатат. Референдум өткөрүүгө каршы болгондор 6-чакырылыштын депутаттарын таркап кетүүгө чакырышууда. Долбоор эл өкүлдөрү ортосунда да талаш тартыш жаратып жатат. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев парламентте сөз сүйлөп, өлкөнүн мамлекеттик түзүлүшүн аныктоо тууралуу мыйзам долбоору чийик экенин айтып, кетирилген каталарды санап берген. Ал бул окуя үчүн төрагада жооп берерин белгиледи. Төрагалар кылмыш жообуна тартыла элек. Бирок мындан кийин андай президент толук болот. Мен аны да эскертип айтам. Анан депутаттар көздү жумуп жооп бербесиңер деп добуш коюп жиберип, көп мыйзамсыз нерселер өтүп кетип атат да. Мындан кийин андай болбош керек. Убакыт аз болгондугуна байланыштуу, аны негиздегенге мен азыр убактым жок. Эскертем да, Мирлан. Рахмат. Бул кылмыш жообу. Билесин баарын добушка коюп кутулуп кете албайсың бул жолу. 10 декабрда юристтердин тобу референдум дайындоо тууралуу мыйзам долбоорун талдоого алды. Жарандык платформа коомдук фондунун директору юрист Айнура Усупбекова кабыл алынып жаткан мыйзам көптөгөн одоно кемчиликтер менен кабыл алынып жатат. Конституциялык палатанын чечиминде мөөнөтү бүткөн Жогорку Кеңеш мамлекеттин тагдырына тиешелүү саясий маселелерди карап, чечим чыгарууга укуксуз деп жазылып турат, дейт ал. Бул убакытта эң чоң көйгөй эмне болуп атат? Мыйзам кабыл алгандан кийин конституциялык мыйзамдарды борбор шайлоо комиссия аткарыш керек болуп калат. Ошол аткарыш керек болуп калгандын алдында каржылоо булактары далилделген жок. Өкмөт ошол корутундусун берген эмес. Мыйзамды демилгелеп жаткандардын да өз чындыгы бар. Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров регламенттин 55-беренесине социалдык экономикалык абалды турукташтыруу учурунда пандемия шартында керек болуп калса 1-чи, 2-чи, 3-чү окуулардын ортосундагы мөөнөттөрү жок эле саясий чечим кабыл алып, турмушка ашырса болот деп так жазылган деп жөө келтирүүдө. Конституциялык палатанын эксперти юрист Сания Токтогазиева парламент өзү легитимсиз болуп туруп, кантип кабыл алат, мыйзамды өздөрү одоно бузуп жатат деген пикирде. 6-чакырылыштардын депутаттары референдум чакырганга же конституцияга өзгөртүү киргизгенге укугу жок. Анткени алардын ыйгарымдыктары 28 октябрда расмий түрдө бүткөн. Андан кийин алар жөн эле ошо бийлик вакуумун алдын алуу боюнча эле иштеп жатышат. Бирок ушул убакытта алар ушундай фундаменталдык жана кризистик чараларга конституциялык реформа, референдум сыяктуу өз ыйгарымдыктарын колдоно албайт. Ошол себептен бул башынан эле кандай мыйзам кабыл албасын, бул мыйзамсыз болуп эсептелинет да референдум боюнча. Референдум кабыл алынып калса кандай болот? Аны кантип кийин өзгөртүүнүн жолдору бар. Юристтер аны парламент гана өзгөртөөрүн айтат. Бирок 2021-жылы жазында шайлана турчу парламентта референдумдун айынан мыйзамсыз болуп калышы толук мүмкүн дейт. Жаңы парламент жаңы конституциянын негизинде түзүлөт, шайланат да. Бул дагы чоң суроо да, бул кандай система менен шайланат, бул мажоритардыкпы же пропорционалдуу системабы. Анан биз көрүп жатабыз мындай чоң эки суроо коюлат экен, парламенттик, президенттик, бирок азыркы конституциялык кеңешме парламенттик конституциянын текстин даярдап жатпайбы. Парламент жана аны көмүскөдө башкарып жаткан бийлик элдин кыжырына тийип алышы толук мүмкүн деген оюн жарандык активист Азият Жекшеев айтат. Күзүндө болгон окуялар бийлик мыйзам бузуп, узурпацияга барса кандай келечек күтүп турарын көргөздү. Кошуна өлкөлөрдүн айрымындай мисалында 20-30 жыл отура беребиз деген бир ниетти көздөшөт. Бирок кыргызстандыктар мындайча айтканда эркиндикти сүйгөн эл эч качан ага жол бербейт. Анан андыктан азыр могул эли колдоп атат деген толкундун негизинде ушундай референдум өткөрүп, бийликти узурпация кылып, бир кишинин колуна бардык бийликти жыйып койгон эле, бул убактылуу эле көрүнүш болот го деп эсептейм. Анткени мындай өзүңөр айткандай жарандык активисттер, негизи эле жарандык коом күндө кыйкырып, күндө ушул нерсени айтып атат. Эске сала кетсек, Жогорку Кеңеш 17 ноябрда Конституциянын жаңы долбоорун коомдук талкууга чыгарган.
Аны 20 ноябрда түзүлгөн конституциялык кеңешме талкуулап жатат. Бюллетенде 3 суроо коюлат. Президенттик башкарууну тандайсызбы, парламенттик башкарууну тандайсызбы жана баарына каршы. Эгер көпчүлүк баарына каршы деген вариантты тандаса, анда азыркы иштеп жаткан конституция өзгөртүлбөйт.